Эмне себептен Урматтуу Ташиевдин баласы мандатын тапшырып алып, Нарын областындагы Кара Кече көмүр кентине келиптир. Анан эмне себепти? Мына ушундай маалыматтар интернетте тарап жүрөт. Бул жалган маалымат экенин мен билем. Бирок ошонсо да сиздерге Тоо Кен инженери Нурлан Омошевден интервью алып, маалыматты тагыраак жеткизүүнү туура көрдүк. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мына ушул интернетте тараган видео тууралуу сиздин пикириңиз кандай? Адис катары. Эми Кара Кече кесими бул Кыргызгөө маалымат ишканасынын ошо филиалы, ошол жерде көмүр өндүрүлөт. Анан бул деген мамлекеттик стратегический объект болгонуна байланыштуу мамлекеттик ишкананы мамлекеттин карамагында турган ушу альфа кызматкерлер кайтарбаган ким кайтармак эле? Бул карандай калп бүгүнкү күндө жумуш ал жакта коопсуздуктун баардыгын кылып жакшы жүрүп атат. Сиз 10 күн Кара Кечеде жүрдүңүз. Акыркы 10 күндө кандай иштер аткарылды? 10 күн ичинде туура айтасыз, ошо Кыргыз Республикасынын 2021-22 жылга карата күз-кыш мезгилине даярдык абдан жакшы. 1-октябрдан баштап көмүр жүктөө иштери башталды. Бүгүнкү күндө күнү түнү 2 смен менен баардык техникалардын баары иштеп атат, көмүр жүктөлүп атат. Эч кандай тоскоолдуксуз көмүр берилип келатат элге. Андан тышкары мына бул Кыргызгөө маалымат ишканасында ушу Кара Кеченин кесимине 24 камера онлайн режиминде иштеп жатат. Мына бул жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар. 24 камера менен бул жерде ар бир объектке коюп алып, биз ошо энди көмүр кандай жүктөлүп атат, кандай иш жүрүп атат, кандай очередь кезек менен кардарлар келип бүтүп атат, ошонун баарын көрүп атасыздар. Бүгүнкү күндө ушу камера менен онлайн менен ушу Кара Кечеде иштеген адистер менен иш алып барабыз. Чоң рахмат. Урматтуу кыргызстандыктар, жакында эле фейк тууралуу мыйзам чыккан, жалган маалымат тууралуу. Мына азыр сиздер ушундай жалган маалыматты элдин оюн экиге бөлүп чыгарып жатканы менен кийин жооп берүүгө туура келет го. Кандай ойлойсуз?